интернет булактар. Баткен облусунда жоолук күнү айымдар бирин бири куттукташты. Жоолук күнү жана анын мааниси тууралуу пикир алмашууда болду. Бүгүн 1 февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата биз ушул Баткен облусунда дагы мына Баткен районунун аялдары менен бир ушундай жакшы күнгө карата ушул күнгө арнап атайын ушул биздин жоолугубузду арылугун барктап иш чара өткөрүп атабыз. Бул аял затынын аялдык касиетинин даңтаган ушундай бир анын сыпатын көрсөткөн бир жоолук да. Анан ошондуктан биз ушул күндү дагы барктап мына 5 март ак калпак күнү 1 февраль биздин ак элечек десек да болот жана ак жоолугубуздун күнү деп ушуну биз майрамдап атабыз. Баткен районунун аймагындагы активдүү лидер, үй кожойкелери, ошол эле учурда ишмердүүлүктү, ишкердикти жолго салып аткан, активдүүлүктү жолду алып келе жаткан аялдардын өкүлдөрүнөн 9 айыл өкмөттүн 45 айылдын ичинен бүгүн 70ке жакын аялдарды чакырып, негизги өкүлчүлүктөр менен биргеликте райондун борборунда атайын түштөнүү уюштуруп, белек печке уюштуруп, анан ошол эле учурда ошол жоолук салынып бардыгыбыз ата бабаларыбыздын ошо мурасын белгилеп жатабыз. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү дүйнөдө 2014 жылдан бери 1 февралда белгиленип келет. Бул күндү белгилөө идеясын Нью-Йорктун тургуну Назмахан сунуштап, дос тааныштарын бир күн жоолук салынып көрүүгө чакырган. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бардык кыргызстандыктарды жоолук күнү менен куттуктаймын. Бүгүнкү жоолук күнү аябай бир шаңдуу, жакшы маанайда өтүп жатат. Эми бул биздин ата бабабыздын илгертен келе жаткан улуттук эле кийимдеринин бири. Бизден башка дагы өлкөлөрдө жоолук салынгандар бар. Мен ойлоймун, жоолук ар бир аял затынын ажарына ажар кошот деген ойдомун да. Жоолук жөн эле сырткы көрүнүш үчүн эмес, улуттук нарк-насилдер үчүн да колдонулуп келген. Ак жоолугу башынан түшпөгөн ажарлуу айымдарыбыз улуттук баалуулук катары бул күндү аздектеп жүрө берсин деген тилек. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.